Ушул тапта өтүп жаткан көчмөндөр оюнунун алкагында жасалгасы мыкты делинген боз үйлөрдүн арасында дагы конкурс жарыяланган. Албетте бул конкурска мыктынын мыктысы аталган боз үйлөрдүн саны көп, 100дөн ашат экен. Алардын таттыктууларынын арасында ушул биз кирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн 130 баштуу боз үйдү атасак болот. Бул боз үйдүн ичине киргенибизде албетте баягы тоо ташты аралап жашоо жүргүзгөн көчмөндөр кыргыз элине таандык болгон байыркы буюм тайымдардын бардыгы коюлган экен. Алсак биз көрүп жаткан мындай сабоо, ошондой эле кымыз куйган көкөр идиши, мындан тышкары азыркы биздин күнүмдүк жашообузда анча колдоно бербеген сок билек көрүүдөбүз. Мындан тышкары жыгачтан жасалган идиш аяктан баштап кашык, кесилерге чейин бул жерде коюлган. Элдин кирип келгенде эле элдин көз алдына бул эмне деген тарыхый мааниси бар экенин көрсөтүп турат. Бул шырдак өзү 4 айда бүттү. Шырылган 2 кат. Шырдак диаметри 9 метр. Бул негизи тарых жана маданиятына арналган. Экинчиден бул көчмөндөр оюнуна карата бардык көчмөндөрдүн белгилери бар. Мунун сыртын карап көрсөңүздөр, сыртында көчмөндүн жүрүшү бар. Андан кийин эле көчмөндөр оюнунун спорттук оюнун ар бир немеси бар. Оюндун түрлөрү бар. Анан ичине келсек, бул боз үйдүн жыгачы ат башы кесинин жошосуна, кочкордун каратысына жана шахтадан алынган лечебный тузга кайнатылган. Эмнеси менен өзгөчөлөнөт башка боз үйлөрдөн? Макул жанагы жыгач эмелеринен башка. Бул өзгөчөлөнгөнү бул нукура, синтетика деген бул жерде жок. Бүт жүн, анан шерстен жүн, анан жыгач. Эки гана материал. Анан кой тиги малдын көгүнөн. Бул болсо айыт алпак. Бул биздин баягы каада салт жүлө коюлган. Бул айыт алпак бул боз үй менен кошо жаралган эмес. Кыргызда ала кийиз, сандык болуш керек, журган төшөк эркектин буюмдары менен чектелет. Мындан баары жер төшөк. Мына могу жерде баардыгы жүндөн жасалган буюмдар. Текче, аякап, бу жерде аялга тиешелүү ичиктер, кийимдер, куружун. Бул болсо туш кийиз. Бул байыртадан келаткан чоң аталарыбыздын бизден дагы мурда бул где-то бир 100 жылга чукул чамасындагы оокат. Сизде дагы ушул боз үйдөн башка да боз үйлөр бар да турабы? Мындан башка боз үй бар. 2006-жылы Соңкөлдү манас жердегенде Соңкөлдө гран-прини жеңип алган 100 баштык боз үйүм азыр мунун аркасында тигилип турат. Ушул жердеги карап отурсам, ушу тарыхый жагынан ушул боз үй эле ылайыктуу деп ойлоп атам. Анткени кол эмгек деген жасалат, эртеңки күнү мен кайра боз үй жасап алганга кудуретим жетет. Ушу өлкөмдө, мамлекетте ушу тарыхта калып калса деп ойлойм.